Соке өлкөсү Асылбекти салып бердиби? Өлкөнүн мурунку президенти Сооронбай Жээнбековду эл арасында эч кимге жакшылыгы жок кара мүртөс, кекчил деп ошол эле кара кулжалык жердештери айтып жүрүшкөн. Ошол аңыз кептер сыртка сурулуп чыккандай, кара мүртөздүгүнө келип, өлкөсү Асылбек жөнүндө бир ооз ачып койбогону анын далили болууда. Же чындап эле өлкөсүнүн жемкор экенин мойнуна алып, үн чыгарбай отурабы? Мүмкүн кекчилдигине салып, мени сен кетиргенсиң деген кыялынын өлкөсү Асылбекке көрсөтүп унчукпай, өзү айткандай, өзүнү жарыша былтыйып койдубу? Анда акмакчылык, шермендечиликке былтыйганчылык болуп калды го. Булак модератор Кейжи. Эл чындыкты билсин. Өзбекстандык кыздар Кыргызстанга мыйзамсыз кирген аз келгенсип чыр чыгарган. Кадамжа өткөрмө бекетинин алдында Өзбекстандан 3 айыл мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүүгө аракет кылгандыгы үчүн кармалды. Бул тууралуу 24 Кейжи агенттигине улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматы билдирди. Анын айтымында алар Өзбекстандан Кыргызстанга ПЦР анализинин терс натыйжасы тууралуу сертификатты көрсөтпөстөн өтүүгө аракет кылышкан. Саламаттыкты сактоо министрлигинин санитардык карантиндик кызматынын кызматкерлери аларды киргизбей коюшту. Кыздар өзүн агрессивдүү алып жүрүшкөн. Чек-арачылардын да, милиция кызматкерлеринин да талаптарын аткарышкан эмес. Көзөмөл өткөрмө бекетинде жаңжал жана чатак чыгарышкан. Укук коргоо кызматкерлери мамлекеттик чек араны бузуучуларга каршы соттук териштирүү жүргүзүштү. Акыркы убакта коңшу мамлекеттердин жарандары тарабынан ПЦР тесттеринин терс жыйынтыктары жөнүндө жасалма тастыктамалар жана COVID-19 каршы эмдөө сертификаттары менен мамлекеттик чек арадан өтүү аракеттери көп кездешүүдө. УКМКнын чек ара кызматы мындай аракеттер мындан арыда катуу басылып, мыйзам бузуучуларды жоопко тартууга чейин болорун эскертет. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Өмүрбек Текебаев Данияр Нарымбаев ковидтин оорутуу менен ооруп жатса дагы сот үй камагына чыгарган жок. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Данияр Нарымбаевди дагы 2 айга камакта калтырды. Мага жеткен маалыматтар боюнча тергөө органдары Нарымбаевди негизсиз шекке алууда. 2012 жылкы Данияр Нарымбаев ээлеген кызмат ордунда тергөө органдары шектеп жаткан кылмышка катышышы мүмкүн эмес эле. Нарымбаев бүгүн ковидтин оор формасы менен ооруп ооруканада. Баарыбызга белгилүү ковидтин оор формасы адамдын башка ооруларында күчөтүп ден соолук кайра калууна келтирүүгө көп убакыт талап кылат. Мына ушул жагдайларды эске алып, сот Нарымбаевди үй камагына чыгарышы керек болчу. Мен тергөө органдарына соттун кийинки инстанциясынын мүчөлөрүнө адилеттүүлүк, гумандуулук деген принциптер так ушундай учурда колдонулушу керек экенин айткым келет. Ашыкча негизсиз катаал чараларды көрүү бийликке болгон эл ишенимин азайтат. Булак Коом пресс. Эл чындыкты билсин. Жакында эле үйлүү болгон Гүлбүрак кайра эски үйүнө көчүп кетти. Садыр Жапаровдун тарапташы Бекзат Өмүрбеков Гүлбүрак айым кайра эски үйүнө көчүп барганын, Ансар компаниясы ал үйдү карызга бергенин, акчасын төлөй албай үйдү тапшырганын айтып чыкты. Президент Садыр Жапаровдун TikTok социалдык тармактагы колдоочусу Гүлбүрак аттуу айым мындан бир нече ай мурда үйлүү болгон. Блогер Азирет Осмонов атайын видео жарыялап, Гүлбүрак айымга Ош шаарынын Борбордуу көчөлөрүнүн биринен Ансар компаниясы үй алып бергенин маалымдаган. Осмоновдун буга чейинки чыгарылышында Гүлбүрак айым жалгыз боюн экенин жана 2 баланын батирде жашап тарбиялап жатканын айткан. Кечээ жакында Садыр Жапаровдун дагы бир тарапташы Бекзат Өмүрбеков бул боюнча маалымат берип, Гүлбүрак айым кайра эски үйүнө көчүп барганын, Ансар компаниясы ал үйдү карызга берген, акчасын төлөй албай үйдү тапшырганын айтып чыкты. Ошто Гүлбүрак деген кызга Садыр Жапаров үй алып бериптир деп айтыптыр. Бул өтө жалган. Аны бир блогер бала ортого түшүп, бир компаниядан ипотекага же кредитке 10 жылга алып бериптир. Бирок ал кыз азыр ал квартирада жашабай 2 жыл 8 миң сомдон, дагы 2 жылдан кийин 10 миң, дагы 2 жылдан кийин 13 миң сомдон төлөйт экен. 10 жыл төлөйт экен. Гүлбүрак ал акчаны төлөй албай азыр мурдагы квартирасында жашап жатат. Элден акча чогултуп 250 миң сомго баштапкы келишимдеги акчаны төлөп, калганын 10 жылга бөлүп койгон калптарды токтоткула. Бекзат Өмүрбеков блогер Азирет Осмонов мурда президентке талапкер Бактыбек Калмаматовго иштеп жүргөн азыр Садыр Жапаровго көө жапкысы келип жатат деп кошумчалады. Үйдү Садыр Жапаров алып берди деп, эми көчөдө калды деп көө жапкысы келген. Бул анын тактикасы. Бул таптакыр туура эмес иш дейт Өмүрбеков. Эске салса, Гүлбүрак айым TikTok аркылуу президент Садыр Жапаровду активдүү колдоп келгендердин бири. Булак UIKG. Эл чындыкты билсин. Жапаров убактымды куугунтук эмес, Кыргызды бириктирүүгө жумшашым керек. Мамлекет башчысынын социалдык тармактагы постун 1 сааттын аралыгында 200дөй интернет колдонуучу бөлүшүп, андан сырткары 300дөй комментарий жазылган. Президент Садыр Жапаров бүгүн эртең менен Facebook баракчасына пост жазып, алды дагы ниетин билдирди. Ал мен убактымды куугунтук эмес, өнүгүүгө жана бүткүл Кыргызды бириктирүүгө, чогултууга жумшашым керек деп жазган. Посттун астындагы комментарийлерде муну кубаттап жатышат. Ошол эле учурда саясатчы Жеңиш Молдокматовдун куугунтукталып жатканын эске салышкан. Мамлекет башчынын постунун 1 сааттын аралыгында 200дөй интернет колдонуучу бөлүшүп, алдына 300дөй комментарий жазылган. Булак Спутник Кейжи. Эл чындыкты билсин.
Анкара соту Орхан Инандыны 22,5 жылга эркинен ажыратты. Куралдуу террористтик уюмду башкарган деген айып менен уурдалган Сапат лицей тармагынын негиздөөчүсүн Анкара соту 22,5 жылга эркинен ажыратты. Анкара соту Орхан Инандыны 22,5 жылга эркинен ажыратты. Бул тууралуу туркиялык Сабах басылмасы билдирет. Анын айтымында буга чейин Анкара прокуратурасы Орхан Инандыны 15 жылдан 22,5 жылга чейинки мөөнөткө эркинен ажыратууну сураган. Уурдалган Сапат лицей тармагынын негиздөөчүсүнө куралдуу террористтик уюмду башкарган деген айып тагылып, прокуратура ишти сотко өткөргөн. Анкара соту прокуратуранын өтүнүчүн канааттандырганы белгиленди. Эскерте кетсек, Орхан Инанды 2021 жылы 31 майда Бишкекте жоголуп, Октябрь райондук ички иштер бөлүмүндө тергөө ыкчам тобу түзүлгөн. Президент Садыр Жапаров аны издөөнү күчөтүүнү Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине жана Ички иштер министрлигине тапшырган. Инандын дайынсыз жоголушу фактысы боюнча уурду беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Кийинчерээк 6 июлда Режеп Тайып Эрдоган Жумурияттын министрлер кабинетинин жыйынынан кийинки телекайрылуусунда Орхан Инанды Түркиянын атайын кызматы кармап, Түркияга алып келгенин айткан. Булак Абалкейжи. Эл чындыкты билсин. Балдар ата-энесин сотко берсе болобу мыйзам сунушталды. Кечээ жогорку кеңеш түнкү саат 20:30 чейин иштеп, 27 маселени карады. Алардын ичинде балдардын укугун коргоо жана кам көрүүгө багытталган мыйзам долбоору да бар. Бир катар тийиштүү ведомстволор жана эл өкүлдөрүнөн турган топ сунуштаган мыйзам долбоорунда балдар өз ата-энесин сотко бере алат деп сунушталган. Депутат Улукбек Ормонов мыйзам кабыл алаарда салттык, маданиятты эске алуу зарылдыгын эскертип, балдарды өз ата-энесин сотко берүүгө үндөө жакшылыкка алып келбесин айтты. Батыштын баалуулуктарын көбүрөөк кабыл алып, өзүбүздүн ким экендигибизди унутуп калдык. Кодекс кабыл алаарда салттуу маданиятыбызды эске алсак жакшы болмок. А биз ушундайда мыйзамдар менен балдарыбызды бузуп жатабыз. Атаң урушса сотко бер деп дейт Ормонов. Ал эми эл өкүлү Айсулуу Мамашева буга каршы пикирин билдирди. Албетте ата-энени сыйлаш керек, бирок ата-эне да баласын сыйлаш керек, урбаш керек, биз балдарды коргошубуз керек да, деди Мамашева. Булак ЖТТВ. Эл чындыкты билсин. Кубанычбек Кангантиев спикер болду. Биринчи жыйын кандай өттү? Кечээ 30 июлда Бишкек шаардык кеңештин алгачкы сессиясында спикер болуп Кубанычбек Кангантиев дайындалды. 45 депутаттын ичинен Кангантиевке 41 киши добуш берген, экөөсү каршы болсо, экөөсү добуш беришкен эмес. Шаардык спикер тууралуу эмнелер белгилүү. Кубанычбек Камбаралиевич Кангантиев 1980 жылы 1 июнда Прижевальскийде, азыркы Караколдо туулган. 3 жогорку билими бар: аутста юриспруденция, юриспруденция, тимге караштуу Дип Академия эл аралык мамилелер, юридика илимдеринин кандидаты. Эмгек жолун 2004 жылы юрист болуп иштеп баштаган. 2009 жылы Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары болчу. 2013-2011 жылдары Кыргыз Республикасынын Улуттук олимпиада комитетинин биринчи вице-президенти. Кангантиев Бишкек шаардык кеңешинин 26-27 чакырылыштарынын депутаты, Кыргызстан фракциясынын лидери, үй бүлөлүү 4 баланын атасы. Мурунку ген прокурор Камбаралы Кангантиевдин уулу жана ички иштер министринин мурунку башчысы Молдумуса Кангантиевдин иниси. Кангантиев Ата журт Кыргызстан партиясынын тизмеси менен депутат болду. Буга чейин шаардык кеңешке Кыргызстан жана республика партияларынын курамында кирген. Көпчүлүк коалициясы Эмгек, Ата журт Кыргызстан, Ишеним жана Өнүгүү прогресс фракциялары кирди. Ынтымак жана социал-демократтар азчылыкка алышты, бирок оппозицияга кетебиз деп билдирүү жасашкан жок, унчукпай кутулушту. Көпчүлүк коалициясынын лидерлери болуп Талабек Дайырбеков шайланды. Ишеним анын орун басары Олег Попиков, Өнүгүү прогресс. Мурунку депутаттар жаңы лидерлер, фракциянын лидерлери төмөнкүлөр: Эмгек Жумабек Салымбеков, Ата журт Кыргызстан Алымбек Бактыбеков, Ишеним Сайдахмат Исмаилов, Ынтымак Казбек Эргешев, Өнүгүү прогресс Манас Абдыллабек уулу, социал-демократы Кадырбек Атамбаев. Анын ичинен 4 депутат болушкан. Булак Кактус Медиа. Эл чындыкты билсин. Бүгүн темир билек балбан Бактыөлөт Расулбеков Олимпиадада таймашка чыгат. Спортчу кыргызстандыктарга кайрылып, Олимпиада оюндарына даярдык жакшы болгон, кыргызстандыктардын ишеничин актоого аракет кыларын айткан. Бүгүн 31 июлда кыргызстандык оор атлетика боюнча спортчу Бактыөлөт Расулбеков Олимпиада 2020 мелдешинде таймашка чыгат. Жаштар иши Дене тарбия жана спорт агенттиги социалдык баракчасына темир билек балбандын Токиодон кыргызстандыктарга кайрылган видеосун жарыялады. Анда ал Олимпиада оюндарына даярдык жакшы болгон, кыргызстан
кыргызстандыктардын ишеничин актоого аракет кыларын айткан. Даярдык жакшы болду. Жаштар иши, диний тарбия жана спорт агенттигине, улуттук олимпиада комитетине, оор атлетика федерациясына ыраазычылык айтам буюрса, Кыргызстандын элинин үмүтүн актап медаль утам деген максатым бар. Таятам оор атлетчи болгон экен, шартка жараша дүйнөлүк аренага чыга албаптыр. Мен анын үмүт тилегин жолун улап, бийик жетишкендиктерге жетүүгө умтулуп жатам деген ал. Белгилей кетсек, эл аралык даражадагы спорт чебери Бактөөлөт Расулбеков 31-июль күнү саат 16:50 жарышка чыгат. Балбан 96 кг салмак категориясындагылар арасында А тайпада күч сынашат. Булак Спутник KG.